Кыргыз радиосунда кечки кеп. Кадырман радио кармандар, биздин бүгүнкү маектешибиз Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Жамиля Муратова. Биз сөзүбүздү Жамиля Муратованын Адамият деп аталган ыры менен баштайлы. Сөзүн Кыялбек Орманбетов жазган. Жүрөгүбүз болсо дагы кичине, дүйнө бүтүн батып келет ичине. Тагдырыңан караңгыны бөлүп сал, бардыгына жарыгыңды төгүп кал, багындырып ак сүйүүнүн күчүнө. Телегеи тегиз жашоо орун ойбу, дегенде оңдойлу. Адаштырып заман улам алмашат, адамдыкты сактап бүгүн калбасак, арал деңиз солугандай болбойлу. Калтырбай Бакталайдан барбы деги чарчаган, байыр алса жер бетинде канча адам бар, ошончо бир тууганым деп мен сезем. Жер шарын ардактай мейишке Жамиля эже, куш келдиңиз Кыргыз радиосунун куттуу астанасына. Рахмат. Сиздин Адамият деп аталган ырыңызды угуп отуруп, ушунчалык бир адамдардын жашоосунда, өмүрүндө
жакшылык дагы жамандык дагы, ак менен кара, узун менен кыска өмүр сызыгы жүрүп отурат турбайбы? Анан сиздин жашооңузга, өмүрүңүзгө карап маек курууну эп көрүп отурам. Ошол музыка дүйнөсүнөн башка дүйнөдө өзүңүздү көрө алдыңызбы? Ушундай суроолор болду беле өзүңүзгө өзүңүз берген? Биринчиден рахмат, Рита, баардыгыңарга салам. Азыр сен айтып аткан суроолоруң албетте ар бир кишинин оюна келет болуш керек. Анткени киши жашап атат, адам жашап атат, ар кайсы ойлор келет. Музыка болбосо, музыкант болбосом, кайсы багытта, кайсы бир башка кесипке же башка бир өнөргө ээ болор элем деп ойлоп көрсөм, балким доктор болмокмун, медицина жагынан. Бирок медицинага баш отуң менен кирсең, билимиң башкача болуш керек да, билимиң күчтүү болуш керек. Эми мен айтайын, орто мектепти жакшы окуп бүттүм, бирок жанагы медицинага керектүү химия сабагын өтө эле жаман көрчү элем да. Химия сабагын көп билчү эмесмин. Керек болгон учурда темаларды жакшылап жаттап түшүнгөнгө аракет кылып 4-5терди алчумун. Арасында 3-2лери деле бар болчу, анткени көңүлүм такыр химияга жок эле. Анан ойлодум, мен химияны билчү эмес элем, жакшы көрчү эмес элем, менден медик балким чыкпай калмак, ал экзаменди бере албай калмакмын деп андай ойлор да болду. Бирок баары бир музыка баардыгын жеңип кетти. Анткени бул ушу энемдин сүтү менен берилген, бир Кудайдын буйругу менен берилген, бир өзүмө берилген чоң өнөр го деп ойлойм. Анткени андан башка мен өзүмдү эч бир башка кесипте, башка багытта реалдуу карасам көрө алган жокмун да. Ошентсе деле медицина кызыктырган турбайбы? Эмнеси менен медицина кызыктырган? Анткени элге жардам бериш керек деп ойлочу элем да. Жардам бериш керек деген ой азыр деле бар. Эми колуман келсе баягы жардам бергим келет. Дайым эле келе бербейт. Бирок келип калган убакытта албетте бир колуман келген нерсени тартуулайм дейчи. Бирок ушу медицинага эми баягы кичинекейибизде көп оюн ойнойбуз го, мугалим ойночумун дагы, анан врач ойночумун. Болду. Башка эч бир нерсени түшүнчү эмесмин деле, балким билчү деле эмесмин. Бирок ушу медицина менен мугалимдик кесип менде бар эле да. Анан азыр ойлоп көрсөм, менин тайкелерим, тай жагым баардыгы мугалим. Эл агартуунун отличниктери, эмгеги сиңген мугалимдер, чоң билимдүү тайкелерим, тайжелерим бар. Өзүмдүн тукумумду, өзүм ата жагымды айтсам, өтө билимдүү журналистика, тил, адабият, ушундай бир жакшы билим алган эжелерим, агаларым бар да. Анан негизи эле ушу кичинекейимде бизди школдо сочинение жазгыла дейт эле да. Кем вы хотите стать деген. Анан музыкант болом, я буду учителем музыки деп бала кезимде эле жаза берчү элем. Оозума сала бергендей чыныгы азыр ойлоп көрсөм, педагогикалык, музыкалык педагогикалык жагын алып кеттим. Анткени чындыгында эле өзүмдү билген, жакшы мугалимдерден алган билимимди, өзүм билген нерсени жаш муундарга үйрөткүм келе берет. Анткени музыка деген бир ордунда турбайт да, өзгөрүп турат, жаңы агымдар пайда болот, жаңы стилистикалар пайда болот. Ошонун баарын менен кошо өзүм дагы үйрөнөм да. Анткени баарын билем деп кантип айта аласың? Айта албайсың антип. Билип эле турап, үйрөнүп эле тура бериш керек. Заман менен, замандын агымы менен кошо көп бир билбеген нерсени баягы мээңе толуктайсың да. Ошентип эле келатабыз. Негизи оозго сала бергендей музыкадан сабак берип, ушинтип баары бир өзүмдү мугалимдин деп эсептейм. Эми азыркы күндө ушу мугалимдик педагогикалык стажым 36 жыл болуптур. Кудай куткалсын. Кудай куткалсын. Ошо музыка дүйнөсүнө эненин сүтү менен келдим деп калдыңыз. Бул жерден Хадима Берикбаеванын жакшы бир айткан кеби бар эле, угуп көрөлү. Жамиленин атасы Эдил Муратов. Экөөбүз оркестрде иштедик да. Кларнетист, биринчи кларнетти ойночу. Жамиленин ошо атасынын карындашы бар эле, Марина Муратова деген.
Анан Москвадан окуп бүтүп келген кенесинде клараторный сопрано болчу. И аны билишет мына музыкалык дүйнөдө Регалеттен ырдап, Травиатан ушу премьера болуп окуусун бүтүп келгенден кийин ушундай ырдап бир коңгуроо эле да үнү. Унчалык ичке, так, колокольчик деп айтышчу эле аны. Ошондой ырдаган Марина. Анан кийин менин эсимде, анан каникулга келгенде Москвадан окуп жүрүп, Асанкан Чумакматович алып келип, оркестр менен алып кетчү Маринаны. Гастролго алып чыкчу оркестр менен. Анан кийин гастролдон кийин келип, мына эски филармонияда концерт берчү элек. Ошондо Маринаны программада кошуп, концертке катыштырчу эле да. Эми элдин тоскону укмуш эми, укмуш. Гастролдо жүргөндө Россияда жүрдүк, Кавказда жүрдүк, оркестр менен чогуу чыкчу да Марина. Ошондо эми Маринаны укмуш тосчу да эми. Репертуарын баарын ушу Чумакматов агай жасап берчү. Ал киши көрө билген адам эле да баягы ким эмнеге кандай экенин. Ошентип Жамилага өзүнүн эжелери тарабынан дагы келген таланты бар. Эки жактан тең. Анан кийин булардын түпкү атасы, Жамилянын түпкү атасы чоң манасчы, чоң аталары, чоң манасчы болуп, манасчылардын эң башкы Муратовдун чоң аталары. Балыгоз деген манасчыны билесиңер да, Балыгоз. Бек Балыгоз деген псевдоним экен. Аты, өзүнүн аты Бекмурат экен. Анан булар Муратов деп жазылып жүрүшпөйбү? Мына жогоруда апаңыз Хадима Берикбаева айтып атпайбы? Жамиляда ата жагынан дагы келген музыканын булагы бар депчи. Мына атаңыздын бир тууганы Марина Муратованы айтып отурат. Ата жагыңызды алып карайлычы. Атанын орду, мына эмне үчүн ошол ата жагынан келген дегенди белгилегенде барып түбү чоң манасчыларга такалат экен. Ооба да, эми карабайсыңбы, тияктан бери келаткан турбайбы? Биз аны өз убагында бала кезде, жаш кезде ага деле көңүл бурчу эмес экенбиз да. Бирок жыл сайын чоңое баштайт экенсиң, башка бир ой сезим жаңы пайда болот экен. Чындыгын айтсам, атам жагынан дагы, энем жагынан дагы ушул өнөрдү алган экенмин. Атам жагынан айтып кеткендей, Бекмурат Балгоз манасчы түздөн түз чоң аталарым болот. Мына Бекмураттын баласы Алчынбай, Алчынбайдын баласы Жумакан, Жумакандын баласы менин атам Эдил, анан Эдилдин баласы мен болуп атпаймынбы? Ошентип балким ошол жактан келгендир. Ал деген бир сыр да. Ошол жактан келгендир, анткени Бекмурат Балгоз деп айтышат. Бирок сиз Муратова болуп атпайсызбы? Мен Муратова болуп атам. Бул фамилиябыздын дагы бир тарыхы бар да, ушундай болуп калганы. Бир кайсы жылдары ошо Бекмураттын баласы Алчынбай даватка чыгып, бир өзүнчө бир кызыктуу адам болчу экен. Элди аралап ушу даватты айтып, чоң бир кишиге тааныш эмес, тааныбаган бир көз ачыктык дагы бир ушундай жагы бар болгон адам болчу экен. Анан балким олуялык касиети бар болчу экен да. Ошондо бир кайсы ушул Байтиктин эле ушул тегерегинде өйдө жакта кышында ушундай эл аралап даватчылык кылып мынтип атып, анан бир кыш, аябай катуу кыш болгондо жолдон кулап каза болуп калат экен да. Каза болуп калат экен. Анын жанында менин чоң атам бир 7 жаш, 8 жаш бала экен. Ошондо бир кайсы элдер өтүп баратса, ошо Алчынбай атабыздын жатып калган жеринде, каза болуп калган жеринде бир бала ыйлап отурат экен. Кимдин баласысың мына? Алчынбайдын. Момундай болду деп, ал баланы мен чоң атамды бир туугандар алып кетет экен да. Туугандар алып кетип, ошол туугандарынын колунда өсүп, кийин кыйынчылык бир заман болуп, баягы революция, улуу Октябрь революциясы келип, бул окуя деген Октябрдык революцияга чейинки болгон окуя экен. Анан ошондо жетим калган балдардын баарын чогултуп бир интернатта, как детдом деп чоңойтот экен. Анда эми ал система Россиядан келип, баягы орустардын педагогикалык жагынан келген, баягы беспризорный балдарды чогултуп, билим берип, окутуп, иштетип, багып, ошентип келбедиби? Ошондой бир детдомго барып калат экен. Бирок ал заманда революция болгондо бай, бек деген сөздөрдү жоготобуз түй ордубуз менен, баягы интернационалды ырдалат го. Мы разрушим до основания, а затем мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем деген сөзү бар го. Ошол идеология менен фамилияларында, аттарында бек, бай деген кошумча мүчөлөрдү алып коет экен.
Нет у нас никаких Беков, нет у нас никаких Баев, ты будешь Муратов деген бойдон кичинекей бала менин чоң атам Муратов бойдон калып калат. Эми ага эмне каршылык көрсөтө алат? Жетим болсо заман башка деп ошентип Муратов болуп калып калганбыз. Көп бир убакыт мурун дебейин, ушу мындай деле ой келген да, негизи туура толук чыныгы атыбызды, фамилиябызды ордуна келтирсекпи деген. А бирок ал системага дагы өзгөртүш үчүн көп иш керек экен. Кийин деле паспорт, жанагы свидетельство, күбөлүктөрдүн баары Муратов бойдон калып калды. Ошойдон Муратов бойдон калып калдык да. А бирок ушул нерсени дайыма айтып берем. Бул деген биздин улуу бир фамилиябыздын, тукумубуздун деген бир тарыхы да, кичинекей болсо да тарыхы. Ал тарыхты тууралап айтып бергенге албетте ушундай мүмкүнчүлүктөр болуп атат, айтып берем. А бирок ушинтип Муратов болуп калганыбыздын себеби ошондой Бек деген нерсени алып, чоң атамдын документтерин баарын тең Муратов деп койгон боюнча кала берди да. Чоң атам негизи орустун тарбиясын көбүрөөк алып калган экен. Анткени ошондой шартта чоңоюп өстү. Ошол идеологияга ишенип, Кудай жок, Аллах жок, Бога нет деген идеология менен совет доорунда бул нерсе катуу эмес беле. Ошойдон калып калып, накта советтик системага баш ийип, биз Муратовбуз деп ошондой болду, калып калган да. Эсимен эч качан кетирбейм, мен өзүм билем, туугандарым, бир туугандарым, ошо Муратовдордун тукуму баардыгыбыз билебиз, кимдин балдарыбыз, кимдин чөбөрөлөрүбүз, өзүбүздүн ата тегибизди билебиз. Ошондуктан ал нерсени козгобой, тынч гана окатыбызды кыла берели деген бир чечимге келдик. Өзүбүз билсек болду, билгенибизди балдарыбызга, уулдарыбызга ошо мындан муунга билдирип үйрөтө беребиз деген чечим менен ушул күнгө чейин Муратов бойдон жүрөбүз. Жараткан бейишин берсин, Эдил Муратов атаңыз да өтүп кетти. Ал кишинин орду үй бүлөдө багы Муратовдордун үй бүлө башы болуп, баардыгыңыздар жарык дүйнөгө келип дегендей, окуганыңыздарга, угул кыз болуп чоңоюп, орун табууңуздарга атанын бийик орду бар да. Ооба. Мына биздин ким болгон бул киши? Биздин үй бүлө 65-жылы курулган дегендей, атам менен апам баш кошуп, түтүн булатып, үй бүлө куруп, ошо 65-жылдын 7-ноябрында экен да. Эми ата энем көп айтып берчү. Анан өз убагында эң улуу тун кызы болуп мен төрөлгөм. Атам мага өзгөчө мамиле кылчу да. Негизи менин мүнөзүм ушу атамдыкындай да. Атамдыкындай көп нерсеге ооп кетпей, же артта калып, же алдыга жулунуп чыга калып андай нерсе жок да. Ушул нерсе атамдан дагы, энемде да. Энемдин акылдуулугу, атамдын оор басырыктуулугу, ушундай кенен адам эле атам. Мен өзүмдүн чоң атам журналист болгон, Жумакан Муратов деген жазуучу болчу. Ушу чыгыш өлкөлөрдүн жазуучуларын, араб өлкөлөрүнүн жазуучуларын чыгармаларын которчу. Которуп, кыргыз тилине, орус тилине которуп, ушундай бир нече китептерибиз бар үйдө. Атабыздан, чоң атабыздан калган. Ушинтип билимге көп басым кылган бүлө. Атамдын бүлөсү. Кандайдыр бир турмуштун ар кандай көрүнүшү менен көп бир туугандын арасынан, эркек бир туугандардын арасынан бир гана атам тирүү калат экен. Башкалары кандайдыр бир себептер менен бул дүйнөдөн бала кезинде эле өтүп кетет экен. Анан жалаң кыздар бир туугандары бар эле. Жалгыз атам, анан 6 бир тууган карындаштары, бир уулу эжеси. Чоң атамдын эң биринчи койгон багыты бул билим. Тай жагымды карасам дагы билим. Ошондуктан эки тарап тең билимге көп басым кылчу. Анан эми өнөрлүү, баягы чоң атамдын дагы өнөрү аябай күчтүү адам болчу экен. Менин эсимде бар, ушу мен 3 жашымда эки аталарым, баягы чоң атам да, тай атам дагы 69-жылы бул дүйнөдөн кетип калышкан. Бирок ушул чоң атамдын мандолина инструментинен ойночу. Мандолин ойноп,
орус музыкасын ойноп, анан батыш музыкаларын ойноп, кыргыз музыкаларын ойноп, мандолинди ойночу. Анан ушу кыздары, балдарынын баары тең музыкага абдан шыгы бар болчу. Атам армияга кеткенге чейин Көрүнкеев атындагы музыкалык окуу жайына тапшырып, үйлөмө аспап, кларнет аспабына өтүп, анан жашы жеткенде армияга кетип, армиядан келип кайра окуусун улантып бүтүп, анан окуусун бүткөндөн кийин Орозов атындагы эл аспаптык оркестрде эмгектенип калат. Ал убакытта эми училищеде окуп жүргөндө, армиядан кийин келип кайра окуусун улантып аяктап бүткөндөн кийин ошол жерде апам дагы окуп калат. Апам улуттук аспаптар бөлүмүнө кирип аяктан окуп калат дагы. Эми ошол жерден таанышып дегенде бири-биринин жүрөгүн табышып, үй бүлө куруп кетет. Мен төрөлүп, жалаң музыканын чөйрөсүндө чоңоюп өстүм да. Анткени ата-энем менен көп репетицияларга, концерттерге, гастролдорго дайыма мени ээрчитип алат эле. Негизи эле музыка деген нерсе менин жүрөгүм ушу апамдын сүтү менен эле кирди деп эле точно билем да. Анткени ырдаганды жакшы көрчүмүн, музыка укканды жакшы көрчүмүн, кайталап ошо туурап ырчыларды туурап ырдаганды жакшы көрчүмүн. Анда билбейсиң да кайсы залкар бул Токтосун Тыныбеков экен, кандай залкар экен, бул Исмайыл Борончиев экен, бул Артык Мырзабаев экен, бул деп билбейбиз да балабыз. Бирок ата-энемдин репетицияларына, оркестрдин репетицияларына дайым барып, ушул музыканы жүрөгүмө сиңирип алган ошол экен да. Рыспай Абдыкадыровду уккан экенмин. Анын концерт берип атса, сахнадан акырын концерт берип атса, мен кулисанын аркасынан чыга калып концерт ырдап атса, артта тиги көрүүчүлөр отурат, мен болсо бутун кучактап алып аккордеон менен ырдап атканын угуп отурган экенмин да мынтип. Туш тараптан бери кел дейт. Мен ошол кишини уккум келет. Аябай узун киши эле, шыйрагын бутума кучактап алып отуруп уккан экенмин. Анан ырдап бүтүп, мени колуна алып, аккордеон биягына асылып, мени колуна алып, анан кулисанын аркасынан кетет экен. Биз кайдан билдик андай залкар экен? Биз болгону баягы аткарган музыкасын, музыка дүйнөсүнүн ар бир нотасын ошону сиңирип алган экенбиз да. Анан атам дагы ушундай менин өнөрүмдү байкады. Мектепке барардын алдында баягы подготовительный деп, даярдоо класстары деп Шубин мектебине өзү ээрчитип барат атам. Ээрчитип барат, анан көрсөтөт, ушул кызымды окутсамбы деген бир көргүлөчү деп. Анан шатыратып бүт баары жагып, аябай жакшы ийгиликтүү тапшырып, музыкалык мектепте окуй баштадым. Анан фортепиано бөлүмүнө өттүм. Эми фортепиано керек да. Анда болсо эми ата-энем жаш. Фортепиано анда абдан кымбат акча турчу эле. Абдан кымбат. Ал деген бир ата-энемдин бир жыл эмгектенип тапкан акысын баасы эле да. Ошондо карабастан кайсы бир жылдары, ошол жылы ата-энем гастролго кетет. Анда оркестр гастролго кеткенде бүт союзду аралап кетчү, 2-3 айлап. Мени тайнеме калтырат, тайжеме калтырат. Анда мен өзүм жалгыз элемин да, бир туугандарым жок болчу анда. Анан ошентип Минскиге барат да. Минскиге барып, ал убакытта Минск шаарында инструменттерди, фортепиано, музыкалык инструменттерди чыгарган фабрика бар. Азыр мына Беларусь пианиналардын баары ошол жакта чыгып, анан бир канча бир этапта бир фортепианонун баягы жасап чыгармасы бар экен. Анан менин пианинамды ала турган жылы экспериментальный кылып, башка ыкма менен даярдап, ошол инструменттерди, жаңыча инструменттерди чыгарат экен да. Ошону көрүп атам барып ошол фабрикага. Анан ошентип мага инструментти заказ кылып коет. Анан кредитти ушундай бирдемеге алып коет дагы, акчасын төлөп отуруп, аягы ал пианинаны, значит, завод, фабрика жүктөп, темир жолго алып барат, вокзалга. Аяктан товарный поезд менен бияка салат. Анан мен эсимде ушу окуу жыл башталганда вокзалга барып, атам достору менен бир вокзалга барып машина таап, ошентип пианинамды вокзалдан жүктөп анан алып келишкен да. Бүт
баардыгын жазачу. Ушул атамчы, мен Бакуш Раматулла атам баардык нерсени балдар үчүн, үй үчүн, бүлө үчүн жазачу. Анда мындай подкаблучник, анан тиги бу деген сөздөр эми чыгып атат го, андай жок болчу. Ушунчалык атам менен апам биргелектешип үй бүлөгө кылган мамилеси, билим алсын, кем калбасын, ток болсун, кийинсин, мындай болсун, тигиндей болсун деп өмүр бою эмгектенип келишиптир да. 90-жылдары баягы союз урап, башка заман өтүп, абдан бир кыйын заман болбодубу 90-жылдары. Биз балдар ошонун эмнеси кыйын болду экенин түшүнгөн да эмес экенбиз. Анткени баардык нерсе баягыдай эле. Ашыбыз бар, кийимибиз бар, окуубуз бар, акчабыз бар, тигинибиз бар, мунубуз бар. Көрсө ата энем эмгектенип бир жерден дагы бир иш чыгып калса аякка барып, бияктан иш чыгып калса аякка барып, көп эмгектерин баарын алып акча таап, ушу үй бүлөмдү багып кетейин деген эң биринчи максат экен да. Ошентип ата энем тарбиялап музыкалык мектепке өзү ээрчитип барчу атам. Өзү ээрчитип барып, дайыма колуман жетелейт. Кел азыр оң колуңду бер дейт. Анан оң колумду берсем, өзүнүн чоң колуна, менин колдорум да чоң атамдыкындай, чоң колдоруна мынтип жылытып алып барат. Эми сол колуңду бер деп, сол колумду барып мынтип ушалап, сен азыр ойнойсуң, ошон үчүн мына жериңди массаж кылып берейин деп ушинтип ээрчитип барып, ээрчитип келет. Күндө сольфеджиосуна барам, хоруна барам, ушинтип эле ээрчитип эле мектепке атам ээрчитип келди. Апам ээрчитет бир жагынан, бир тууганымды кичинекей аны бияк колуна жетелейт, мени музыкалык мектепке алып барат. Бул деген накта үй бүлөлүк ата эненин эмгеги да, балдарга тартуулаган эмгеги. Аркабыздан жүрдү. Бир күнү айттым, мен музыка ойнобойм, мен ойногум келбей атат, окубайм деп чыгамбы. Окубайм деп чыкса көтөнгө бир чабат мынандай. Апам, окубай көрчү азыр, эмне кылар экен мен сен деп. Атам мага мындай кичинекей будильник саат берди. Пианинонун үстүнө коюп коет да, мына жерден баштайсың, мына жерде саат чырылдаганда токтотосуң деп. 2 саат күндө фортепианодан сабакты так аткарасың деп, мугалим берген тапшырманын баарын аткарасың деп, өзү отуруп жанымда окутчу да. Бул мындай болот, бул мындай болот. Эми баягы музыканттын үй бүлөсү да. Жөн эле бирде мен ойноп 2 саат аргайсынын башында ойноп деле отура албайсың, анткени угуп турат эмне ойногонуңду. Жөн ойно деп коет. Ошентип ээрчитип атамдын колунан түшкөн жокмун. 1-класска баргыча мойнунан түшкөн жокмун. Ушундай эркелетип чоңойткон да атам менин кызым деп. Урушчу жерден урушуп, өпчү жерден өп, окутчу жерден окутуп, ушинтип эле жүрдү. 1-класска школго, мектепке барганда мойнуна отургузуп алып барат эле. Мен портфелимди ол колуна көтөрүп алат, өзүмдү соройтуп тиги мойнуна отургузуп алып жеткирет школго. Анан мынтип мойнунан алып, кийимимди чечиндирип, портфелимди берип деп такыр талыкпачу да. Такыр. Кайсы бир учурда ошол эркелигиңиз калдыбы анан? Эркелигим калды, менимче калган деле жок. Азыр да ойлосом ушул күнгө чейин, мына атамдын көзү өткөнгө чейин, мына 2 ай болду атам жок жаныбызда. Ушул күнгө чейин эркелептирмин. Негизи эле ата энеге. Ата энем бар болгон үчүн тим элеч дүйнөм түгөл. Чардап эркелеп жүргөн заманым бир заматта жок болду дагы, азыр көңдөй болуп эле отуруп калдым. Ичим күйөт ушунчалык. Эми ыйлап сыктап отургандан кайра кайтып келсе гана өкүрүп отура бербейт белек деп, анан эми үйдүн улусу болгондон кийин башка бир туугандарыма, бала бакыра неберелериме да карап калат экенсиң. Анткени мен эзилип, иш колуман эчтеке келбей эле өзүмдү бош кое берип, деңгээлимди түшүрүп жиберсем, башкалар эмне кылат, эмне үлгү алат? Үлгү болушум керек деп, эмнегедир мен бат эле ушул мындай өзүмө кое турган максатты бат эле настрой кылдым дагы. Эми келатам, ата энесиз, чындыгын айтсам, музыка жазгым да келбей калды. Билбейм, мен билем бир күнү келет го, бул илхом келет, бирок азыркы тапта ырдагым да келбейт, музыка жазгым да келбейт. Анткени кандай чыгарма чыгарбайын, эң биринчи ушу ата энеме барып угусат элем. Атам ону угуп койчу, апам муну угуп койчу, кандай болуптур деп. Азыр эми кимге барып чуркайм? Ата эненин ордун эч ким
эч ким толуктай албайт экен, ар бир адамдын өз орду экен. Бизге атабыз килейген опол тоо болуп берди. Апабыз баардыгыбызды чоңойтуп өстүрүп тарбияласа, атабыз бизге чоң бир колдоо дейт да мындай. Аны мына ата энени жоготкондон кийин билет экенсиң да. Чын жөлөнөргө тооң жок, таянарга дагы бир дубалың жок. Ушинтип эле мындай кайсаңда эле баягы тарбиялап берген тарбиясы орду бар дечи. А бирок кээ бир кездерде ушу таянарга бир нерсе таппай калам дагы, анан бош калган, ата энемсиз калган үйдө отуруп анан бир сыйра ыйлайм, анан кайра сооротом өзүмдү. Ошентип күндөр өтүп атат, Рита. Эмне кылабыз эми? Жамиле эжем, мына өзүңүз дагы бир уулду болдуңуз. Кудай куткузсын. Неберелериңиз бар дегендей. Ал уулуңуз дагы бир үй бүлөнүн кожоюну. Бир кичинекей мамлекетти башкарып келатат. Анын дагы кесиптик жолу музыка дүйнөсү эмес, башка дүйнөдө. Бирок аны музыкада көргүңүз келди беле? Көргүм келген да. Ошон үчүн 7 жашында музыкалык мектепке алып баргам. Ошондо дагы байкуш атам ээрчитип барат. Адилет Шубин атындагы музыкалык окуу жайына урма аспаптарына кирди. Ушунчалык таланттуу бала десең, мугалимдери таң калар эле да. Абдан кыйын мугалими бар эле. Ошол анда бир инструменттер да жок. Ушу атам жана ксилофон деген инструмент бар. Ксилофон урма аспап. Мындай чоң стойкада турат. Ошол аспапты атам өзү камыштардын баягы кургак трос керектөөчү жыгачынан атам өзү жасап берген. Ар бир тоонду, ар бир нотаны, ар бир молоточкасын бүт баарын тең атам жасап берген балама. Анткени атам устат киши болчу. Дагы кайсы өмүр бою темир комуз жасап устат болчу. Азыркы современный ушул канча жыл болду, бир 10 жылдай жасабай калды орун айынан. А бирок ага чейин бүт Кыргызстанды накта эң мыкты темир комуздар менен камсыз кылган мен атам болчу. Канча адамдар келчү, туш тараптан келчү. Нарындан, Ат башы, Талас, Ош, Жалал абад, Чүйдөн, Көлдөн келип атама ушинтип темир комуз жасатып келчү. Анын өзүнүн бир ыкмасы бар болчу. Музыкант болгондон кийин ар бир нерсени ушундай дыкаттык менен жасап, ошентип комуздарды даярдап берчү. Мына ушинтип балама да ксилофонду өзү топтоп, өзү жасап берди ал инструментти. Баламды өзү ээрчитип, мен баламды атам менен апам эле багып чоңойтуп беришти, чындыгын айтсамчы. Анткени Адилеттер өлгөндө баягы турмуштун шарты боюнча шарт ушундай болуп калды. Өзүм чоңойттум баламды, ага кейген деле жок, мындай рас болуптур депчи. Анткени өзүм ырдагым келчү, өзүм да музыкага аралашкым келчү. Ал заманда өзүңдү өзүң көрсөтүш керек болчу. Тиги карьерамды, музыкалык карьерамды куруш керек эле да. Мага жардамчы ата энем, бир туугандарым, колдогон адамдар, ушу телевидение, радио, ушул жерде канча эже, канча агайлар колдоп, туура багытка салып, элге кенен тааныткан ушу телевидение менен радио. Кызыл диплом менен бүттү. Кызыл күбөлүк менен музыкалык мектепти бүттү дагы. Анан мектепти бүткөндөн кийин Куринкеев атындагы окуу жайына тапшыртып атпаймынбы? Тапшырды, баары жакшы, сонун болуп тапшырды. Анан 1 жыл окубайм дебеди. Окубайм, мен окугум келбейт деп тентектик кылып, эркек баланыкы кыйыныраак экен да. Тентектик кылып окубай коюптур да, сессиясынан 2 коебуз, анан ушундай болуп атат деп мени чакырып атпайбы? Завуч. Уят. Атам дагы, апам дагы, өзүм дагы ушул жерде окуп бүтүп сонун өнөр алып атсам, балам мындай болуп чыкты кой, мындай уятчылыкка чыдабайм деп туруп аяктан алып кетип калып атпаймынбы? Алып кетип калып, эмне болосуң, кандай болосуң? Мен окубайм, мен юрист болом, мен башка окууга окуйм деп таптакыр башка багытты тандап кетти. Кийин бир 16-17ге чыкканда жанымда гастролго дагы алып жүрдүм. Бирок жага бербеди да Адилетке. Жок, мен музыкага мама болду. Эч качан мен ырда деп сурамба. Эмнеге десем, жок, каалабайм дейт. Юридикалык багытты тандап кетти. Келинчегим да юрист, кудам дагы юрист, иши кылып, башка нерсенин аркасынан кетти дагы. Азыр эми кыбырап бир өз үй бүлөсүн багып атышат.
экөө өзүнчө турушат бала неберелери менен. А бирок могу ата энемдин көзү өтүп кеткенден кийин үйдө бош болуп калат экен. Айттым, могу неберемди мага бер, Алимханды, менин жанымда жашасын, мени жалгызсыратпай деп, азыр жанымда. Чыгармачылыкта жогоруда белгилеп өткөндөй карьерамды жасайт элем, өзүмдүн ордумду коет элем деп жүрүп, уулуңузга дагы мындай керектүү убакыт бөлө албай калдым окшойт деп ойлойсузбу? Ойлойм, керектүү бере турган нерсени бербей калдым го. Мен анда эмне иштечимин, бир эмес бир нече жерде иштейм, акча табам, акча алып келем, баягы эркектин ишин кыла баштадым да, айла жок. А бирок ал нерсе мени такшалтырды. Ошондуктан азыр эч бир кейбейм, эрим бар, андан эрим жок деген менде вообще проблема жок. Анткени башынан эле ушул нерсе менин жанымды эч өйгөн эмес да. Анткени өзүмдү өзүм багып кеттим, өзүмдү багам, балдарыма жардам берем, неберелерим чоңойтом, бир туугандарыма каралашам. Бул нерсе менин жүрөгүмдү эч өйүтпөйт. Чын сырымды айтайын, деле мен бир эрге тийбей калдым, менде мындай болбой калды, анан тиги болбой калды дебейм. Анткени сүйүү сезимичи, бул албетте барып эле бир эрди кучактап калыш эмес. Бул деген эч бир сыр ачылбаган бир бийик сезим. Ал сезим менде бар. Андыктан ушундай чыгармалар чыгып келди, чыгып атат, чыгат да. Үй бүлө коломтоосунда аял затын орду чоң деп коебуз го. Мына ушул жерде мындай жалгыздык деген түйшүк сизди кептеген жок деп айтсак болобу? Жок, кептеген жок. Анткени баарын үй оокатын деле кыла алам, эшикке тышка чыгып акчасын деле таап алам, көп бир нерсени уюштура алам. Мага эмне кереги бар эрдин? Апам айтып калчу да, сен күйөөгө тийип деле күйөөнү жыргатпайсың депчи. Бир куруп көргөн бир мүмкүнчүлүк болду, бирок меники эмес экен бул. Меники эмес, анткени мен өзүм баягы апам айтчу эле, эң башсың сен депчи. Эркиндикти жакшы көрөм. Мындай кыстаган бир багытка коюлган нерсеге мен чыдабайм. Мен эркин баягы айгыр аттай болчу, гүлгү аттай болуп эркиндикти жакшы көрөм. Анткени менимче менин мүнөзүмө ылайыктап чыгармачылык нерсе, чыгармачылыгым кысылган бир турмушта чыкмак эмес. Бала тарбиялоодо дагы ушул уул баланы таалим бергенде атанын орду болуш керек деген дагы нерсе бар да. Атанын орду болуш керек, бирок ал нерсе атасы жок болсо эми ага атаны кайдан табайын? Башка бирөөнүн баласын бир дагы эркек жакшы көрүп, жүрөгү менен өз баласындай кылып эч качан сүйбөйт, бул деген табияттын берген ушундай бир нерсеси да. Анан мен баламды кор кылып, андай да күндөр өтпөсүн деп, мен баары бир баламды тандадым. Кандай десе, менин табитиме, менин ички дүйнөмө, менин мүнөзүмө ылайык эркек бул дүйнөдө азырынча жок. Бир туугандын орду сиздин жашооңузда, өмүрүңүздө кимдер бар? Бир туугандарыман айланып кетейин, экөө тең сонун. Мен баягы үйдүн уулусумун. Менден кийин иним Даниярдан кийин Зулайка. Үчөөбүз, ата энебиздин 3 баласы. Мен кандай болсом, алар дагы баягы адамчылык, адамгерчилик жагынан бирдейбиз баарыбыз. Албетте эми ар бирөөбүздүн мүнөзүбүз өз башка, баягы түшүнүгүбүз, андай өзгөрүштөр бар дечи. А бирок азыр ойлоп көрсөм, ата энебиз үчөөбүзгө тең билим багыты, тандаган кесибиз багыттап койгон экен. Мына Жамиля музыкант болот, Данияр баягы техника жагына деп, кичүү кызыбыз тилмеч болот деп, ошентип багыттап берчиде окуткан экен да. Бир кайсы жылдары кичинекей сиңдим, мен да музыка окуйм дегенде, жок, окубайсың, Жамиля окуйт, сен тилчи болосуң деп, мындай багыттап койгон экен да. Мына азыр бир туугандарымдын бир эмес 2 жогорку билими бар. Политехникалык институтту иним аяктады, татаал бир факультетти. Андан кийин юридикалык билим алды Славян университетинен. Сиңдим дагы Бишкек гуманитардык университетинде тил, англис тилин билим алды жогорку. Кийин дагы өзүнүн иш шартына жараша юридикалыкта билим алды. Ошентип ар бирөөбүздүн тандап багыттаган билимибизди алып,
дагы эле ошол алган билимибизди кесибиз менен окат кылып эл арасында өз ордубуз менен жакшынакай болуп келатабыз. Инимдин дагы үй бүлөсү жакшынакай заңгыраган супсулуу 2 уулу бар. Сиңдимдин дагы 2 заңгыраган уулу бар. Апамдын неберелеринин бүт баары тең эркек балдар. Анан чөбөрөсү дагы эң улуусу эркек болуп, анан бир эле ушу менин кичинекей неберем Аруке кыз болуп атпайбы. Эми үйдүн эркеси. Аруке үйдүн эркеси. 2 неберем тең өнөрлүү музыка жагынан абдан жакшы шыктары бар. Эми Кудай кут кылса багытын мен берем дейми. Мен берем. Окутайын деген да оюм бар, бирок ата энеси өзү чечсин, өзү билсин, анткени алар бир өзүнчө билө. Мен болгону чоң энесимин. Мен сүйүп жакшы көргөндөн башка эмнени билем. Ушуларды эркелетип, тапкан ташыганын баарын ушуларга берип, анан ким үчүн жашайм? Өзүмө да жетет, балдарыма да жетет, Кудайга тобо да шүгүр. Чоң эне эненин образы, эненин ролу жөнүндө кеп кылсак да, мына сиздин апаңыз Хадима Берикбаева сизге берди таалимди, сиз неберелериңизге берип атасыз. Ушул жердеги үзүлбөгөн өмүр сызыгы. Сиз алган таалим эмне болду дей, ошону улантып атасызбы? Албетте, андан башка эчтеке билбесем эмне кылам? Балдарыма, неберелериме берем да. Чындыгын айтсам, баягы эле бул тарбия, таалим бардык ушу өмүр сызыктын башаты менин ата энем болуп атпайбы? Алардын башаты өздөрүнүн ата энеси. Муундан буунга уланып келе жатпайбы? Анан мен алган тарбия, мен алган бир кандайдыр бир билим, жашоо билими, шарттар кандай болсун, жашоо сызыгын албетте мен неберелериме улантам. Үлгү болгон адамдар менин ата энем, ошолордун алган үлгүсү менен жаңы бир көз караштар менен заман алмашып турат. Ошондой нерсе менен мен деле уланта берем, мен деле өз балдарыма, неберелериме берем. Бербей койгом, бергим келет, чындыгын айтканда. Андан башка эчтеке, андан башка бир планетадан бир нерсени алып билбегенден кийин албетте билген нерсеңди үйрөтөсүң. Ошол сызык менен жашайсың, ошол сызыктан чыкпаганга аракет кыласың, анткени чыгып кетсең дагы бир коркунуч нерсе бар. Эмне болуп кетет, кандай болуп кетет деп өзүм бир проблемаларды курган эмне кереги бар. Билген жакшынакай жолду ушуларга үйрөтүп кетсем, жакшы адам болсо дейм да, могу неберелер, жакшы адам болуп, эми билим бул ар бир адамдын негизин, жашоосун түзгөн нерсе да. Билимди болсун деп, ошо билимге кандай ыкмалар, кандай шарттар, эмнеси болсо баарын кылып берем. Кудай мага аманчылык берсин, баардыгын кылып берем. Бир гана ушу өмүр жолум жеткиче ушуларды багыттайм, ушуларды багам, карайм, өнөрүмдү багам, жашайм. Өмүр берсин сизге. Ошол эле учурда бул өмүрдү жашоомдун ордун таптым деп да ойлонуп каласызбы? Таптым, албетте таптым, ыраазымын, чындыгында ыраазымын. Анткени баягы ар кандай бир тагдырлар болот го. Салыштыра кетесиң да пендечиликте. Кандай проблема чыкпасын, эмне чыкпасын, ал проблема болуп атат деп акшотту менен кирип ыйлап сыктап отурганын ордуна, ошол нерседен кантип чыгып, жолун кантип таап, кандайдыр бир туура нерсеге алып келет деген жолду издей берем өмүр бою. Демек сиз жанагы депрессия, стресс деген түшүнүктөрдөн алыс экенсиз да? Жок, менде жок андай нерсе. Эч качан андай болбойм. Баягы эми тирүү адам болгондон кийин кайгырасың, ыйлап сыктайсың, баарыбыз тирүү адамбыз да. Ата энемди жоготтум деп чындыгында эле чоң нерсени жоготтум. Бирок эми жоготтум эле деп башымды ийип ушул деңгээлимди түшүргөнгө ушундай деп тарбиялаган эмес мени ата энем. Мына жогоруда сөз башында да ошо балалыгыңыздан бир аз көрүнүштөрдөн айтып өттүңүз, эркелигиңизди, тентектигиңизди. Ошол сиздин балалыктын байоо күнү, уулуңуздун балалык күндөрү, неберелериңиздердин балалык күндөрү өтүп атат. Мындай сиздердин ушул балалыктагы бир бактылуу күндөрдү байлаган жипти көрө аласызбы? Албетте көрө алам, анткени өзүмдүн мүнөзүмдү бир убагында Адилет уулум кичинекейинде карап отурсам так эле мендей. Демек
уланып келатат да. Эми азыр ошол нерсени неберелер менен көрөм. Кээ бирде Адилетти бул өз балдарын мындай болсоң тиңдей болот деп эми баягы сөз айтат да, тарбия кылат да. Анан мен айтам, койчу Адилет дейм. Сен өзүңдү эстечи могу алимдин убагын. Эстечи, тим эле суу куйду жинди болчусуң сен депчи. Чындыгында ушундай тентек. Анда айтат, ой апа, анда кимди тарткан тентек болдум, сени тарткан тентек болдум да деп. Эми көрбөйсүңбү? Бир убакытта 7 жашымда экенмин, ошондо баягы тамагым ооруп, мондай гланды без чыгат да, мына жака. Же дем ала албайм, же иш кылып аябай кыйналам. Анан атам мени 3-чү больницага алып барат кичинекейимде. Анда эмне машина жок, троллейбус менен өйдө чыгабыз да, анда биз могу Совет Токтогул көчөсүндө артисттердин үйүндө турчубуз. Дом артистов деп аталат ошого чейин. Бар ал үй. Ошол жерден троллейбуска отуруп алып түптүз эле Советский менен өйдө чыгып, анан так эле тиги 3-чү балдар больницасында түшүп калып, анан докторго алып барып жаткызып атпайбы, эртең бул гландамды алат деп. Болгону бир 5 күн жатат экен, 4-5 күн жатат экен. Ал 4-5 күндүн ичинде 2 жолу качып чыктым доктордон. Жаткызып коет, анан кетет. Анан мен ушул жерде каламбы деп, анда кичинекейим, чепейгим, боюмда кичинекей. Анан ошол больницанын коридорунда чоң бир холодильник турган экен да, эски бир холодильник турган го. Акырын артына барып жашынам, карасам эч ким жок. Акырын тепкичтен түшүп кетиптир, эшиктен чыгып алыптыр. Жана Советский менен ылдый кетип атпаймынбы? Элестетти, Донецкий көчөдөн баштап Токтогулга чейин жөө келатам. Бутумда домашний тапочке. Ошо менен жөө келатам, темир жолду карасам, эми темир жолду кантип өтөм аяктан. Темир жолдун жана тепловой чоң трубалар арасында иттер касып койгон мындай бир чуңкур барго. Ошол жерден өтүп, темир жолдон өтүп, ылдый түшүп барып үйүмө келип 5-этажда турат элек да. 4-этажга чыгып алып, анан турам, коркуп кантип кирем депчи. Анда биздин квартира 26 болчу. Так эле маңдайыбызда 28 квартирада улуу актерлор Жамал Сейдакматова менен Болот Шалтаев жашайт. Анан ошентип мен караңгыда үйүмө кире албай турсам, Жамал эже келет да, ай Жамиля, сени докторго жаткырбады беле бүгүн, эми кошунабыз да барым келет. А сен эмне биякта турасың десе, унчукпайм тултуюп. Анан колуман жетелеп барып биздин үйдү чырылдатып, анан апам чыгып, ай, бу эмне кылып жүрөт деп бир сыйра. Мен үйгө кирсем, атам мени урушуп ошол жерден капкара кирминчаң, жанагы жолдун баарын касып чыктым да, иттей болупчу. Деп анан келип айкышып, апам мени сууга түшүрүп, жундуруп, көйнөгүмдү алмаштырып, ошенткиче докторлор менин жогумду билип, уже аркаман адрес менен келип кайра алып кетишти. Анан эмки күнү эле операциямды кылды. Операциядан кийин жатам дагы. Бир күн өтпөй эртең менен атам жумуштан келип бир жумушак бир шабдалы алып келип берди. Азыр эсимде. Шабдалы алып келип берди. Эми сен жакшы жат, эртең сени алып кетем дейт. Деп атам кеткиче эле артынан кайра барып качып чыгып атпайм. Мен бул эмнени айтат? Ушунчалык эркиндикти канымда бар болуш керек, тайманбас, коркпойм десең эчтекирседен. Ушундай бир эң баш мүнөзүм бар. Ошол нерсени уулуман дагы көрдүм, эми өзүмдүн неберелеримден да көрүп атам. Демек, ошол байланыш бар. Тайманбайт, коркпойт. Эл менен абдан байланышка жакын эки неберем тең. Уулум дагы ошондой болчу. Бат тил табышып кетчү да. Кийинки мезгилдерде ошо педагогикалык ишмердүүлүккө басым жасап жатканыңыз айдан ачык көрүнүп турат. Бул уланат да, Уланат өмүр бою калат да. Кантип таштайм. Санам тынбайт да. Мисалы үчүн эң акыркы баягы оор мезгилдер болуп кеткенинен көп нерсени ойлонуштуруп, анан ар кайсынын башын ойлондум. Мындай кандай болот, мынтсем кандай болот, бул ишти таштап мен ушул жашка келип кайсы башка жакка барам. Мунун баарын ушунча жылдан бери топтоп уюштуруп алып келип орнотуп койгон нерсени кантип уратып салып туруп дагы башка бирдемени өксүп барып бирдемени издейм деген ойлор да болду. Анткени бул чындыгында оор бир жүк басып калды дечи. Анан ойлонуп туруп кайра кой, сындан кетпеш керек, сырдан кетпеш керек, кылган уюштуруп толуктап
куруп койгон нерсени кантип бузуп коюп кетесиң. Анан дагы тарбиялай элек таланттуу балдар, кыздар, жаштар дагы алдыда бар. Болгон билген нерсемди, билген билимимди албетте дагы жакшынакай окуучуларга тартуулайм, үйрөтөм. Композитор катары, эркинлештириш керек. композитор катары, ырчы катары коюңузду тажрыйбалык негизде көргүм келип атат. Ушул учурда ошо ырдоодо, вокалда азыр ырчы көп деп айтабыз го. Кандай бир жаңы агымдар, каалоолор күч алып аткан мезгил. Биз бир эле жолдо турабызбы же? Жок, бир жолдо турган жокпуз. Анткени музыка деген сыр, жана айтып кетпедимби, бир жерде турбайт. Дүйнөлүк системада замандын глобалдаштуулугу ошонун баардыгы тең музыканы дагы өзгөртүп турат. Мындай түшүнүк бар: музыка — это понятие временное дейт. Не временное, а временное. Бир жерде турбайт, агып турат. Адам баягы өлөт, төрөлөт, жашайт, өлөт, төрөлөт, жашайт болуп атпайбы? Музыкада андай нерсе жок. Музыка деген бул түбөлүктүү нерсе. Бир жерде турбайт, өзгөрүп турат. Мисалы үчүн, эстрадага эле келели да. Биз баягы Наристе тобу, Чорого Жамжаровдун тобу, Ариет, анан Семетей деген тобу бар эле. Тазим, Досум Мүсөн деген баардык бир багытта иштеп келаткан, баягы бир системадагы көрүнүштөр менен иштеп келаткан топтор. Ошолордон үлгү алып, чоңоюп өсүп, ушул мындай таасирленип, бир кандайдыр бир маалымат алдык да музыкалык. А эми азыр карагылачы, азыркы музыка менен мурунку музыканы, ушул жанрыбызда, эстрада жанрында салыштырып көрүүгө болобу? Албетте болот. Мунун деңгээли бир, азыркы замандын деңгээли башка. Анткени прогресс деген нерсе бар. Илимий прогресс бар. Илимий прогресстин ичинде технологиялык процесстер дагы өнүп өсүп атат. Кайсы бир жылдары мен өзүм ушу чыгармачылыкты жаңы баштап келип, ушу биздин КТР радионун кичи камералык студиясында Владимир Владимирович Ваныкин деген абдан кыйын үн жаздыруучу режиссер адам иштеп кетти го. Ошонун колуна барып түшүптүрмүн да. Биринчи ырларыбызды биз анда широкополосный лентага жаздырчубуз. Ал жерде ырдын башынан аягына чейин катасыз, так точно фальши жок баштап, фальши жок ырдап гана ырды жаздырганда ошондо ыр жазылуу деп эсептелчү. Ошондо бир күнү Владимир Владимировичке келип, ушундай бир ыр жаздырып атсам, мондай тамына, дубалына бир журналдан мындай бир вырезка кылып чаптап коюптур. Цифровая музыка деген. Джамиля, почитай, вот скоро нас ждет вот такая вот музыка десе, мен бар окуп атам. Деле бир түшүнсөмчү. Бул эмне менен жейт, эмне менен. Как это понять, цифровая музыка деп такыр менин сознаниема, менин мээме кирбейт десең ошол нерсе. Эми азыр карабайсың, келбедиби? Цифровая музыка деп көрсө компьютерлештирген, баягы көп нерсени программалар менен курган, баягы башка музыка келбедиби азыр? Цифровая музыка. Азыр бир гана музыка эмес, бүт дүйнө цифровая санариптештилүү болуп калбадыбы? Могу гаджеттер, могу телефондор, бүт бардыгы жаңы. Көрсө ушул турбайбы? Ушул экен. Ошондуктан музыкалык жанрлар дагы бир жерде турбайт, агымдар бир жерде турбайт. Агым деген агып кете берет. Мурун биз R&B, хип-хоп, анан K-pop дегенди билчү эмеспиз. Андай нерсе дүйнөдө пайда болдубу? Демек, бул баягы географиясына карабайт. Кыргыздарга бул, анан казактарга бул, өзбектерге же Африкада юарга бул дебейт. Бул жалпы дүйнөгө жайылган жаңы агым. Анан кээ бир билармандар айтып атпайбы? Жок, биз бир гана улуттук сезимибизди алып жүрүшүбүз керек. Калган нерсе бизге батыштан келди, анан Америкадан келди, тияктан келди, бияктан келди. Келбей койбойт, келет. Заман ошондой. Глобализация деген ошол нерсе. Улуттук салттуулук, баалуулуктарды унутпаш керек.
ошону менен бирге дүйнө жүзүнүн баягы өнүгүп өсүп аткан процесстерден калбаш керек да. Менимче. Негизи коомдо кандай девиз менен жашайсыз? Жашоодо. Менин бир девизим бар дайыма: бороться, искать, найти и не сдаваться. Кто ищет, тот всегда найдет деген нерсе бар да, баягы чындыгында күрөшүш керек. Ансыз жашоо деген ошол. Бул жалган күйүндө күрөш керек экен, алым жок дей албайм. Конечно, менин мүнөзүм ушундай. Коомчулукта айтылган ар кандай каалоолор, тилектер, ошон үчүн да сындар, пикирлер болот. Бул бир эле чыгармачылыкка эмес, адамдын басканына, турганына, кийингенине, сүйлөгөнүнө, ар кыл маданиятына. Мындай учурда сын пикир угуп калганда кандай кабыл аласыз? Таасир береби? Берет ай, тирүүмүн да. Анан мен кыйынмын, анан мен кыйрат салдым, мен баарын укмуштай билем деген накта келе солукта. Баягы эми улуу сөздө уят жок дегендей, ушу элдин ичинен чыккан сөздөрдү колдонуп айтып атам го азыр. Менин да билбеген, менин дагы үйрөнө турган, дагы башка тарбия ала турган дагы көп нерсе бар. Мен айтпайм да ушул жашка келдим, мына 55-темин. Ушул жашка келдим, баардыгын билем деп кантип айтам. Жашооңузда досторуңуздун күчү кандай? Ой, сонун. Досторум, негизи эле мен көп дос күткөн эмес экенмин да. Албетте жаш кезекте баары эле бири-бирибиз менен дос болгубуз келет. Бирок жашоонун шаары ушундай да. Электен өтүп отуруп, өзүңдүн мүнөзүңө, өзүңдүн жашоо турмушуңа ылайык достор калат экен. Чыгармачылыкта досторум бар. Мен баардык сахналаштарымды, менин курбуларымды дос деп айтам. Анткени чындыгын айтканда эң күчтүү пласт, эң күчтүү негиз биздин курбулар. Менин жашымдай болгон Гүлнур, Жылдыз, Ырыскелди, Актан, Айчүрөк, Алина, Динара, Сыймык, баарыбыз бир муундун чыгармачылык инсандары болуп чыктык го, Кудайга шүгүр. Эми ошол негизди кармап турабыз. Буйруса. Сизге чоң рахмат, Жамиля эже. Жаңы табылгалардын, көркөм музыкалардын канатында жүз көрүшөлү. Ой, рахмат. Аман бололу. Кадырман радио каармандар, бүгүнкү кечки кептин мейманы Кыргыз Республикасынын эмгек сіңірген артисти Жамиля Муратова болду. Маекти мен Рита Телемишева алып бардым, режиссер Жыргал Аманов иштеди. Алам жактан алып ойдум учугун, көрө билген жашоосунун кызы